Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Мына Москва шаарында консульствода биз посольствода бүгүн мына ушул өзүбүздүн шайлоого катыша турган кагазыбызды алдык. Келип өтүп саат 6-дан 9-га чейин күн сайын иштемей болду бул жер. Келип ушул жерден өзүңүздөрдүн жарандык милдетиңиздерди ушул жерден көрсөтүп кетиңиздер, туугандар. Мен сиздерге айтып коеюн деген нерсем, мына жерде жакшынакай кылып посольство чыгарып койгон бүт списоктарды. Ушул списоктун арасында кайсыл баракты карабаңыз, сөз түрдө мына биздин башка улуттагы мекендештерибиз аябай активный экен да бул жердечи. Бүт мына жерде любой эле келип карасаңыз, мисалы мына жерде Колодкина, Колобенина, Каноненко, негизи эле ушу бүт эле немеде ушул биздин башка улуттагы биздин мекендештерибиз. Рахмат аларга дагы чоң. Бирок бул жерде эң өкүнүчтүүсү, урматтуу мекендештер, 3000ге жетпеген гана список турат бул жерде. Убакыт аз. 19 сентябрга чейин келип катталып кетишибиз керек. Бул 3000 деген биздин мигранттардын даже 1% да эмес. Биз интернеттен отуруп алып, бийликти, депутаттарды, башкаларды эметкенди жакшы көрөбүз. Комментарий жазып, иштебей жатат, нары бери деп. Өзүбүз келбейбиз. Кана кыргыздар, каяктасыңар? Качан келип, ушул жерден келип өтүп кетесиңер мына. Ошон үчүн достор, келип ушул консульстводан өтүп кетиңиздер. Сиздерден сураныч. Ар бирибиздин добушубуз азыр керек бизге, кыргыздарга. Ошон үчүн барыңыздарды ушуга чакырып кетем мен. Барыңыздарга рахмат. Сиздер ушул жерден күтөбүз. Кудай буйрса 19 сентябрга чейин бул жакта волонтер болуп биз турабыз. Келип форма 2-ны сиздерге толтурушабыз, көрсөтөбүз. Ошон үчүн убактыңыздарды бөлүп келиңиздер. Кыргызстандын келечеги үчүн 5 жылда бир келе турган өзүңүздөрдүн конституциялык укугуңуздарды ушул жерден пайдаланып, мекен үчүн кызмат кылып коюңуздар. Дагы айта кетчү нерсе, достор, эгер биз ушул нерсени көңүл бөлүп келип кылбасак, кайра эле ушул азыр Кыргызстанда биздин эле ата энелерибиз, биздин улуу муун кайра эле эскилерге ошол жерде сатылып, ошолордун кийгизген көйнөктөрүн кийип алып, айткан көрсөткөн адамга кол чабып, ошол эле өнөкөтүн кайра баштады. Жаштар, келиңиздер, биз ушул жерден бул системаны өзгөртөлү десек, өзүбүз келип туруп ушул жерден таза шайлоого өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Баарыңыздарга рахмат.